Ташиев Темиров Лайв сайтынын мен жөнүндө айтканы караандай калп. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Фейсбуктагы баракчасына Темиров Лайв сайтынын мен жөнүндө айтканы караандай калп деп жазды. Атайын кызматтын жетекчиси өзү жана жакындары эч качан элдин акчасын уурдабаганын белгилеп, Темиров Лайв каналында чыккан иликтөөдөгү Байгазы Матисаков тууралуу мындай деди. Урматтуу эл журт, Темиров Лайв аттуу сайттын мен жөнүндө айтып жатканы караандай калп. Мен эч качан мамлекеттен бир сом уурдаган эмесмин жана мындан кийин да ушундай болот. Бул менин турмуштук терең позициям. Каалагандай комиссия түзүп барып текшерсеңер, өзүңүздөр ынанасыздар. Ошондуктан мени каралап, жала жабууга аракет кылганыңар жөн эле убаракерчилик. Мен өзүмө ишенемин жана эли журтум, мамлекетим үчүн аягына чейин таза, пайдалуу гана иш жасаймын. Ал эми КНГ жана КПК ишканалары боюнча маалымат билдирип коеюн. КНГ ишканасы 2020 жылы 564 миллион сом, ал эми 2021 жылы 2 миллиард сом киреше тапкан. КПК 2020 жылы 40 миллион сом чыгым болгон, ал эми 2021 жылы 200 миллион сом киреше тапкан. Мындай экономикалык көрсөткүч 30 жылдык тарыхыбызда биринчи ирет болуп жатат. Себеби коррупциялык элементтердин баары жоюлган. Ал эми КПКнын 2021 жылдын башынан бери жетекчи болуп иштеп жаткан Байгазы Матисаков менин жээним болот. Атасы жаш кезинен көз жумган. Өзүнүн жеке күчү менен Россиядан окуп келди жана бул жигиттин кандай адам экендигин элдин баары жакшы билет. Мамлекетибиз тарабынан коюлган тапшырмалар ашыгы менен аткарылды жана алдыда мамлекет тарабынан мындан да көптөгөн тапшырмалар таза, акыйкат аткарылат деп ойлоймун. Өздөрү коомго, мамлекетке пайдалуу эч кандай иш аткарышпайт да, иштеген адамдарды көрө албагандар ар түрдүү ушактар менен алектенип келишет. Урматтуу эл журт, мен жана менин жакындарым эч качан элден уурдаган эмес жана мамлекетибиздин жаркын келечеги үчүн бүт күч аракетибизди жумшап эмгектенип келебиз. Жакында Темиров Лайв деп аталган YouTube канал 2 күндө 37 миллион сомду тапса болот. Садыр Жапаров жана Ташиевдин схемасы деген темада иликтөөсүн жарыялаган. Ал иликтөөдө көрсөтүлгөндөй, Ташиевдин жээни Байгазы Матисаков 2020 жылдын октябрь окуясынан кийин Кыргыз нефтегаз мамлекеттик ишканасына караштуу Кыргыз Петролеум компания ишканасын жетектеген. Журналисттер эл аралык OCCRP уюмунун жардамы менен Регион Ойл компаниясынын экспорттук операциялары тууралуу документтерди алышкан. Документтерге ылайык аталган ишкана мазутту Ташиевдин жээни жетектеген Кыргыз Петролеум компания ишканасына экспорттойт. Жөнөкөй эсептөөлөрдү жүргүзүп 37 миллион сом айырма алабыз. Башкача айтканда, ортомчу компания мамлекеттик заводдун продукциясын экспорттоо менен киреше табат. Бул 2 күндүн ичинде деп айтылат иликтөөдө. Кийин Регион Ойл компаниясынын жетекчиси Назгүл Айдарова ишкананын УКМК башчысы Камчыбек Ташиевдин үй бүлөсү менен байланышы бар экенин четке каккан. 22 январда иликтөөчү журналист Болот Темировду милиция кеңсесинен кармап кетти. Ал өзүнүн кармалышын дал ушул иликтөө байланыштырган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы ыкчам тергөө иштери жүрүп жатканын билдирип, журналисттин кармалышы тууралуу толук маалымат кийин берилерин кошумчалады. Да, главное, успели мы выпустить расследование про Ташиева, потому что они очень хотели узнать, когда он выйдет. Вот, и было много событий, которые и угрозы, и попытки взломать пароли, попытки взломать наши данные. Вот, но на самом деле мы успели это выпустить, расследование. Вот, и очень важно, но они думают, что забрав наше оборудование, они смогут выяснить, как мы это делаем, да, как будто нам из космоса присылают там. Сегодняшние обстоятельства были таковы, что при обыске моем обнаружили какое-то вещество. Когда они ворвались, они меня положили на пол, сверху на мне сидели 2 сотрудника. Вот, и в это время задний карман был доступен для них. Вот, и когда происходил обыск, естественно, с заднего кармана вышло пакетик маленький с непонятным зеленым веществом, да. Это, естественно, не мое. Я никогда этого не делал. Бардык иликтөөчү журналисттер бул жерде өздөрү башка жактарда болуп, Бишкекте эмес болуп келе албай калган иликтөөчү журналисттер пикирин билдирип, Болот менен бирге экендиктерин айтып жатышат. Жеке мага дагы жазышты. Бул жерде мына келе албагандар жазып атат. Азыр мен окуп берейин.
Болот Темировдон маңзат табылды дегенге эч ким ишенбейт. Бул Матрешка гейт эле окуя болуп калат дейт. Матрешка гейт деген жанагы саясатчы Тикебаевге байланыштуу окуя, анын таш талканы чыккан. Ибрагим Нуракунулу жазып атат. Бул жогорку соттун судьясынын кеңешчиси. Баса белгилеп айтам, жогорку соттун судьясынын кеңешчиси Ибрагим Нуракунулу жазып атат. Кокус Болот Темировдон наркотик табылды делип камалып калчу болсо, буга эч ким ишенбейт да. Бакиевдин учурунда Өмүрбек Текебаевдин матрешкасынан дагы банги табылып, эч ким ишенбей койгон. Журналисттер ушундайда биримдикте турушу керек деп ойлойм. Чагым калтырбай баары мыйзам чегинде укуктук негизде териштириши керек деп Ибрагим Нуракунов жазып атат. Белгилүү журналист Тынчтык Алтымышев Болот Темиров тамекинин калдыгын бейчек ыргыта турган жигит эмес, мынчалыкка барбагыла деп жазып атат. Мына бул жерге келе албагандары өздөрүнүн пикирин сөзсүз түрдө билдирип атышат. Биздин талап кылганыбыз мыйзамдуулук, ачык айкындуулук. Биз эч ким ишенбейбиз, Болот Темиров кандайдыр бир мыйзамсыз иш-аракеттерге барат деп. Азыр бир нече мүнөт мурда мен Болот Темировдун апасы менен сүйлөштүм. Болот Темировдун апасы белгилүү активист, ал Москвада жашайт, мигранттардын укугун коргоп жүрөт. Жамила Бегиева эжебиз, ал өзүнүн баласы мындай мыйзамсыз иш-аракеттерге барбасын, бирөөнүн бир тыйынын мындай бейчекке албасын баса белгилеп айтты. Жана бул чагымга такыр ишенбей жатканындай билдирди. Жана ал ошол мыйзамдуулукту корготкалгыла ак жеринен мындай Кыргызстандагы чыгаан журналистти мындай басымга алдырбагыла деп өтүндү. Биз баардыгыбыз ушул мыйзамдуулукту талап кылабыз, жана бул жерде бир чагым, бул жерде бир кутум иш болуп атат деп ойлойбуз. Ошон үчүн укук коргоочуларды, журналисттерди, активисттерди, башка дагы мындай чындык үчүн күрөшкөн адамдарды ушул Лагвиненко 55 тарегине келгиле деп чакырабыз. Фрунзе көчөсү менен кесилишет. Лагвиненко көчөсүнө бир аз бурулганда Фрунзе дүкөнүнүн жанында. Азыр баардыгыбыз ушул жердебиз. Эшиктин артында, мына жерде жабык өзүңөр көргөндөй, казмак ачпай атышат. Эшиктин артында 10дон ашык журналист бар экен Болоттун өзүн кошкондо. Анан 4 гана адвокатты киргизишти. Андан тышкары дагы абдан көп 3 гана адвокатты киргизишти. Абдан көп милиция кызматкерлери, биз алар ким экенин так билбейбиз. Маскачан, куралчан дагы жүрүшөт. Ошолор бул жакта террористти кармагандай кирип иш-аракеттерин жүргүзүп атат. Бул жерге келгенибизге, биздин келгенибизге 2 саат болду. Болот кармалып турганына бир 3-4 саатка жакындап баратат сыягы. Ошол эмне үчүн кармаганына так расмий жооп жок. Биз дагы мындай толук түшүнбөй турабыз. Кээ бир гана сөздөрдөн улам Болот Темировдун чөнтөгүнөн бир нерсе алып чыкты. Ал наркотик болушу мүмкүн деген сөздөр айтылып атат. Бирок биз чогуу жүргөн кесиптештерди так билебиз. Ал мындай нерселерди кыла турган жигит эмес. Анан журналисттердин колдорун кайрып жерге жаткызып мындай ушундай иш-аракеттерди жүргүзүптүр. Бул эмне деген шумдук? Биз тиги коррупционерлерди кандай кармаганын, Крим төбөлдөрдү кандай кармаганын көрүп атпайбызбы булардын? Жөн эле тойго ээрчиткендей ээрчитип кетип атышат. Ал эми мындай чындык үчүн күрөшкөн иликтөөчү журналисттерди келип колу бутун кайрып жерге жаткызып бул мазактап атышат. Ушулбу коррупция менен күрөшүү? Ушулбу сөз эркиндигин коргоо? Президент Садыр Жапаров баш болуп сөз эркиндигин коргойбуз. Мындан ары журналисттерге басым кысым болбойт. Мындан ары алар менен биргеликте иш кылабыз. Бизге жардам бергиле деп аттарыбыздан бери атап өздөрү жардам сураган болчу. Мына бул биздин жардамыбыз. Ар бир иликтөөбүз, журналисттердин ар бир иликтөөсү бийликке таза Кыргызстанды курууга жардам. Анан кийин келип алып, кайра журналисттердин өзүн коркутуп басым кылуу бул ошол эле коррупционерлер менен табакташ болуп калуу дегенди билдирет. Биз буга чейин да мындайга күбө болгонбуз. Баарыбыздын башыбыздан өткөн кезектеги ошондой чагымчылдык мына Болоттун башынан дагы келип атат. Ошон үчүн мындай нерсеге жол бербешибиз керек. Эми журналисттерди кармаса, журналисттердин оозун басса эмне болот? Журналисттердин оозун басса, башка эч ким кыңк эте албай калат. Каалаган чалмакейди чалышат. Каалаганча уурдап тонуп жешат Кыргызстанды. Ошол силерге керекпи? Керек болсо анда унчукпай турушуңар керек.